негизде маалым катта жазылып турат, ушул үчүнчү өлкөнүн жарандары мамлекеттик чек арасынан өтүүгө жана жагымдуу шарттарды түзүп беришибиз керек деп атпайбы? Бирок мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет да, бизде абдан жагымсыз шарт. Мамлекеттик чек ара кызматы абдан начар иштейт. Акча сурайт, коррупция. Кошуна өлкөнүн жарандарын чочутуп атасыңар. Кыргызстандын жарандары Казакстанга, Өзбекстанга өтсө кыйнайт деп атпайбыз азыр. Жогоруда коллегаларым да айтып өттү туура. Бизде да ошондой мамиле болуп атпайбы? Мына Ош аэропортуна күнүнө жүздөгөн Өзбекстандын, Тажикстандын жарандары Ош аэропорту аркылуу Орусиянын шаарларына учуп атат. Анткени бизде билет арзан. Аларга салыштырмалуу арзаныраак болуп атат. Аэропортко налог төлөйт алар. Билет сатып алып атышат бизден. Бизге аларга мамиле абдан начар. Чек ара кызматы топтоп алып паспортторун Өзбекстандын, Тажикстандын жарандарын чочутуп бүтүштү. Сиздин кызматкерлериңиз акча алат аэропорттон. Ошого чара көрөсүңөрбү же көрбөйсүңөрбү? Же факт болсо берип коюңуз деп кутуласызбы? Проблеманын бар экенин билесиз сиз, туура ушундай? Жооп берип койсоңуз. Рахмат Жанарбек Кубанычевич. Бул көйгөйлөр көптөн бери болуп келе жатат. Бул тарапта биз катуу иштерди жүргүзүп атабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин жана аскер прокуратурасындагы берген быйыл жыл жыйынтыгы болду. Биз жылдын жыйынтыгында чыгардык бул тарап мененчи. Анан кийин иштер козголуп атат, кылмыш иштери да козголуп атат. Кылмыш иштери жүрүп аткан, бүткөн жана бүтө элек сотко өткөрүп берген дагы случайлар бар. Бирок Жанарбек Кубанычевич, мен бир нерсени айтып коеюн. Чек арада турганда бардыгы чек арачылар деп эле айтыла берет экен да. Ал кезде ал жерде башка фискальный органдардын баары тең турат. Бирок жөнөкөй жарандыктар кайрылууларга келип, анан кийин мындай разбор болуп келгенде карасак, баягы турганын баарын эле чек арачы деп түшүнө берет экен да. Алчы служба безопасности бар, таможня бар, милиция бар, башкасынын баарын тең улар чек арачы деп ойлойт экен. Анан кайрылуулар боюнча көптөр мындай телефондорун жана электрон адрестерин калтырып кайрылуулар болуп атат. Алардын баарына тең көңүл бурулуп атат, баары менен сүйлөшүп атат. Бирок анын көбү жана телефондору же туура эмес же электрондук адрес менен жооп бербей калып атат да. Баягы берип коюшат, кайрылсак жок, анан кийин ушундай болду беле десе, жок, мен жөн эле жазып койгом дегендер да чыгып атат. Же корккондор да бар да, мындай түздөн түз кайрылууданчы. Рахмат. Эми мисалы Орусиянын шаарларына учкандар Өзбекстан, Тажикстандан бир эле рейс менен 25-30 адам учат, бир эле рейс менен. Күнүнө канча рейс каттап атат? Ошон үчүн алардын ар бир жаран бизге аэропортко акчасын таштап кетип атат. Биз аларга адамдай мамиле керек Кыргызстандан. Ашырбек Мойдонович, аэропортко камераларды орнотуп, бүт мына текшерүүчү органдар, чек ара кызматы, бажы, жана фискалдык органдардын бардыгын ким акча алып атканын камаганын камап, көпчүлүгүн иштен кетириш керек. Анткени бүт ошол жерде Өзбекстандан келген, Тажикстандан келгендердин паспортторун топтоп алып, бурч-бурчка чогултуп алышып, биз эми учуп жүрөбүз ал жерден. 5-10 тыйындан алышып, алардын баарын чочутуп атат. Ушундай. Алар эгер ушундай болсо, бизге аркылуу учпайт. Биздин авиакомпаниялардан билет сатып албайт, налог төлөбөйт анда. Мындай бир оңдош керек да иши ошол системанычы. Карабасаңар болбойт да, мындай кутулбагыла. Жаңы жылдан бул боюнча чоң маселе